إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Oğlu бүткүл аламдардын Раббиси, бүткүл аламдарды жараткан, бүткүл аламдарды башкарып турган Аллах субханаху ва таалама чексиз алкыш мактоолор. Андан соң пайгамбарлардын нөрү, Аллах тааланын эң сүйүктүү кулу пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, анын үй-бүлөсүнө жана аны ээрчиген сахаба, табииндерге жана бардык аны жакшылыкта ээрчиген мумин мусулмандарга Аллах тааланын салават саламдарын айтабыз. Ертоңандар Аллах тааланын изни менен бүгүнкү сабагыбыз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын улантуу болот иншаллах. Өткөндө сиз менен биз эң акыркы сабагыбызда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Худайбия келишими жөнүндө сөз кылганбыз. Бул Худайбия келишими ислам тарыхындагы эң чоң келишимдердин, тарыхта эң чоң из калтырган окуялардын бирөөсү болгондугун өткөндө айтып өттүк. Ошол келишимде жалпылай баа бере турган болсок, карасаңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол келишимде келген мындай келишим кылган нерселерди мусулмандардын укугу депселенгендей болду, үстүртөн караганда. А бирок анын артында чоң даанышмандуулук, чоң жакшылык бар экендигин биз келечекте дагы билебиз, ошол эле учурда өткөндө дагы кыскача токтолуп өткөнбүз. Ошол келишимдердин артынан көптөгөн ийгиликтер коштоп келди. Кимдерге? Албетте мушриктерге эмес, мусулмандарга. Караңыздар, ошол келишим болгондон кийин, тактап айтканда ошол келишим жазылып бүткөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунда жаңы доор башталды. Деги эле мусулмандардын жашоосунда жаңы доор башталды. Ал келишимде эгерде эскере турган болсок, биринчисинде караңыздар, Мухаммад жана аны менен бирге болгондо бул жылы эмнеге кирбейт деген болгон, ошондой пункт болгон, бул жылы умрага кирбейт деп. Өзү негизинен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана 1400 сахаба ал жылы умрага барган эле. Бирок Аллах таалам каалаган эмес, ал жылы кирбей калды, бирок кийинки жылы 3 күн кирүүгө уруксат алды. Андан кийин экинчисинде тараптар 10 жылга согушпоо эмнесин түздү? Тынчтык келишимин түздү. 10 жыл согушпай тынчтык келишиминде жашашырга эмне шартташты. Үчүнчүдөн, ким Мухаммад менен тарапташ боло турган болсо, алга мушриктер кол салбайт, мушриктер аларга каршы согушпайт. Ошондой эле ким мушриктер менен, тактап айтканда Курайш менен келишим кылган болсо, аларга мусулмандар кол салбайт деген эмне пункту бар эле. Төртүнчүсү бул мусулмандардын укугуну депселеген, көбүрөөк акысыны депселегендей көрүнгөн пункт бул да болсо мусулмандардан, тактап айтканда Мекке элинен бирөө исламды кабыл алып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кайтып бара турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аны кайтып бериш керек Меккеге. Ал эми Медине элинен бир жарым исламдан кайтып, өзүнүн ата бабасынын ширк динине кайта турган болсо, эмне мусулмандардан Медине шаарынан Меккеге келе турган болсо, меккеликтер кайтарып бербейт деген шарт эле. Бул шарттардын өткөндө кандай мусулмандарга тийгизген пайдасы эмне токтолуп өттүк. Албетте ушулардын бардыгы жада калса ошолордун 4-чү пункту дагы мусулмандардын пайдасына иштеген эле. Ал кандай эле? Ал жанагы мусулмандар эмне кылды? Кийин барып, акыры ошол пунктуну өздөрүнүн кол менен өчүрүп салуусуна себеп болду. Эми жаңы доорго токтоло турган болсок, жаңы доор кандайча башталды? Худайбия келишими ислам жана мусулмандардын жашоосунда жаңы доордун башталуусу болуп калды. Жогоруда айткандай эле. Себеби, караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне душмандардын арасында, мусулмандардын душмандардын арасында эң күчтүү душман болгон Курайш эли менен тынчтык келишимин түздү. Демек, Араб жарым аралында Курайш элинин орду аябай зор эле. Эмне себептен? Себеби Мекке Курайштын колунда эле. Демек, Араб жарым аралы Курайштын багытын карап, Курайштын эмне кылганын карап таасирленип жашашат эле. Жада калса биз айтып өткөнбүз, ушул ширк дини биринчи болуп ушул Меккеден тараган деп. Мекке ал жерде Кааба бар болгондуктан башка Араб жарым аралындагы бардык араб урлары эмне Курайштан үлгү алып жашайт эле, айрыкча дин жаатынан. Эми караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам динге чакырык кылып, даават кылып, ла иляха иллаллах Мухаммадур расулуллах келмесине чакырык кылып баштаган күндөн баштап мушриктер ийгиликке жеткен эмес, балки мушриктердин ылдыйга кеткенин гана эмне кылды? Көрүштү бардыгы. Жада калса, Худайбия келишими дагы мушриктердин утулганынан кабардар эле. Эмне себептен? Бир күнү мусулмандардын үстүнөн үстөмдүүлүк кылып, мусулмандарды каалаган азапка дуушар кылган эл бүгүн келип
мусулмандар менен эмне мындайча айтканда эсептешип мусулмандарга тынчтык келишимин түзүүгө баргандыгы бул ошол диндин дээрлик жок болуу астында тургандыгынын эмнесине аламаты эле. Бул нерсени башка арабтар аябай жакшы сезип турат эле. Себеби мусулмандар күндөн күнгө көйүп, мусулмандардын таасири араб жарым аралына ашып баратат. Ал эми анын каршысында мусулмандарга каршы турган ошолордун эң сап башындагы Курайштын таасири күндөн күнгө алсыздап баратат. Ал эле эмес, Курайштын ичиндеги эң аттуу баштуулардын Бадыр согушунда өлүп кетүүсү, ошол эле учурда андан башка дагы Курайштын аттуу баштууларынын исламга кирүүсү, Халид ибн Валид, Амр ибн Ас ошол сыяктуу чоң улуу сахабалардын исламга кирип, эмне Курайш элин таштап кетүүсү дагы эмне бул ушул мусулмандардын азиздикке карай бет алгандыгы, ал эми мушриктердин алсызданып дээрлик жок болуп баратканына эмне мындайча айтканда аламат эле десек адашпайбыз. Ошол эле учурда Курайш ошол Худайбия келишимини келишүү менен мусулмандарга каршы үчүлүк бар эле. Ал үчүлүк кайсы эле? Курайш, Гатафан жана Яхудилер. Бул үчүлүктү биз Хандак согушунда көргөнбүз. Хандак согушунда 10.000 аскер эмне курап, ошол мусулмандарга 10.000 аскерини алып барган ушул үчүлүк, бүгүн ушул үчүлүктүн башында турган ким? Курайш эмне тынчтык келишимин түздү. Ал дегени ушул үчүлүктүн эмнеси кетти, күч кубаты кетти деген. Алардан ушул Гатафан жана эмне Яхудилер калды. Яхудилер менен Гатафанды дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акырындан өз ордуна коет. Ал жөнүндө келечекте келебиз иншалла. Ошондой эле Курайш эли бутпарастыктын символу эле, туурабы? Бутпарастыктын символу болгондон кийин эми алардын ушундай артка бараткандыгы бутпарастын жеңилип бараткандыгы, таухиддин астында жеңилип бараткандыгынын да аламаты эле. Караңыздар, биртуандар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне менен келди? Таухид менен келди. Таухид деген эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга чейинки пайгамбарлардын бардыгы таухид менен келген. Таухид деген бул сыйынууда жалгыз Аллахка гана сыйынууга чакыруу. Түшүнүктүүбү? Ибадатты жалгыз Аллахка гана арноого чакыруу ушул таухид деп айтылат. Ла иляха иллаллах келмеси өзү таухид келмеси. Аллахтан бөлөк сыйынууга татыктуу зат жок деген келме. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана пайгамбарлардын бардыгы жердин үстүндө ширк тарап, адамдар Аллахтан бөлөк нерсеге сыйынып, Аллахтан бөлөк нерсени Кудай тутуп, ушул нерсеге баш оту менен кирип кеткен заманда Аллах субханаху ва таала ар бир коомго эмнени жөнөткөн? Пайгамбарларды жөнөткөн жана ошолордун эң акыркысы жана эң Аллах таалага эң сүйкүмдүүсү жана мөөрү болгон пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдагы араб жарым аралында ширк динине баш оту менен кирип кеткен доордо келген. Ушул ширк динине баш оту менен кирүүсүнө биз өткөндө мурдагы сабактарыбызда айтканбыз, сабагыбыздын башында айтканбыз, Хуза оорусуна таандык Амр ибн Луай деген эмне ошол инсан болгон экендигин айтып өттүк. Демек, аны мурастап ошол Курайш эле ошол ширк дини менен жашап, адамдарды ошол ширк динине үндөгөн. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таухид менен келгенде эң биринчи болуп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршылык кылган жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен душмандашкан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен согушкан эл да Курайш болду. Көрдүңүздөрбү? Демек, ушул бутпарастык дининин жоюлуп бараткандыгынын аламаты эле. Дээрлик жоюлуп, утук, ийгилик мусулмандардын колуна өткөндүгүнүн аламаты болду. Бул да болсо мусулмандарды албетте сүйүндүрөт эле. Ondan keyin qarasаңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Курайшты өз ордуна коюп, Курайш менен тынчтык келишимини кургандан кийин, тынчтык келишимине келгенден кийин өткөндө айтып өткөндөй бир канча ийгиликтерге жетишти. Ошонун бирөөсү эми Курайштын арасында кенен кесир даават кылып жүрөт. Ал дегени Мекке элине жана Меккеге келген бардык ажылык учурунда болобу же умра учурунда болобу мусулмандар арасында кенен жүрүп эми даават кылганга мүмкүнчүлүк ачылды. Каалаган инсанын эмне Аллах тааланын динине чакырууга мүмкүнчүлүк ачылды. Ал эми Гатафан менен жөөттөр десе, Гатафан менен жөөттөр менен эсептешүүгө дагы убакыт жетип келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Курайш менен эмне келишимди кылып койгондон кийин эми Курайш Гатафанга эмнеге жардамга чыга албайт. Демек, Гатафанды дагы ошол эле учурда жөөттөрдү дагы өз ордуна кое турган учур келип жетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Худайбия келишиминен кийинки эң алгачкы кадамы яхудилер фитна уясына айландырып алган Хайбар деген эмне орун болду. Хайбар жөнүндө ылдыйракта кененирээк токтолобуз иншалла. Караңыздар, бул Хайбарга кыскача токтоло турган болсок, Хайбарда жанагы Мединеден куулуп кеткен
элдин кээ бир бөлүкчөсү ошол жерден барып орун алган эле. Хайбар бул Медине шаарынан түндүгүндө жайлашкан ачык чакырымды эстей албай турабыз, бир топ чакырым алыстыкта жайгашкан шаар эле. Шаарча десек болот, бир канча чеп менен курчалган шаарча эле. Ал шаарча курма бак менен белгилүү эле. Ошол эле учурда ал шаарчада жалаң жөөттөр жашайт эле. Ошондуктан жанагы Бану Надыр, Бану Курайда жана Бану Кайнукадан чыккан кээ бир адамдар ошол эмнеге барып башканек тапкан, Хайбарга барып башканек тапкан, калган көпчүлүк бөлүгү Шам тарапка кеткен. Ал эми Бану Курайданын эркектерин өлтүрүп, аялдарына күн кылып алгандыгы жөнүндө мурдагы сабактарыбызда айтып өткөнбүз. Туурабы? Демек, жанагы жөөттөрдүн мусулмандарга болгон жек көрүүсү албетте күчтүү эле. Бул нерсени эмне мурдагы сабактарыбыздагы далилдейт. Жөөттөрдүн мусулмандарга болгон жек көрүүсү, душмандыгы бир туугандар бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда эле эмес, кыяматка чейин улана турган эмне душмандык деп айтсак болот. Кыяматка чейин мусулман менен жөөт эч качан биригип, биримдикте жашай албайт бир туугандар. Жөөттөрдү жана мусулмандарды бир дин бириктире албайт эч качан. Себеби алар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген күндөн баштап пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбарлыгын анык билгенине карабастан эмне кылган? Душмандык кыла баштаган. Себеби алардын эң чоң кек сактаган нерсеси пайгамбар алардан чыкпастан арабтардан чыккандыгы болгон. Алар күтүп турган учурда, бизден чыгат деп күтүп турган учурда Аллах субханаху ва таала арабтардан жөнөткөндүгү. Алар арабтарды адам катарында көрбөйт эле. Ошол адам катарында көрбөгөн арабтардан чыгып келүүсү алардын ички жек көрүү сезимин ан сайын күчөткөн. Ичиндеги алоолонгон оттун ан сайын күчөткөн. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул алоолонгон отту бир отоло такыр жоюп жок кылуу ошол мусулман өлкөсүндө тактап айтканда Араб жарым аралында ошол жоюлуп жок болуусу үчүн Хайбарга эмне уюштурат? Аскер курчак. Бул жөнүндө ылдыйракта келебиз иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Худайбия тынчтык келишимине жетишкенден кийин тынчтык жол менен дават кылууга көбүрөөк басым жасайт. Тынчтык жол менен. Себеби ал убакка чейин бир канча согуштар мусулмандардын башынан, бир канча согуштарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каалап кылган жок албетте. Билиңиздер, өткөн сабагыбызда айтып өттүк, мусулмандар дайыма тынчтыктын кызыктары. Бирок мусулмандарга бирөөлөр кылыч көтөрүп, мусулмандардын динин жоюу үчүн келе турган болсо, мусулмандар жое бериңиз, биздин динибиз деп жөн эле колуну ушундай ачып тосуп келе турган эл эмес. Ошол нерсени да билишибиз керек. Мусулмандар өзүнүн динини, өзүнүн элини, өзүнүн үй бүлөсүн коргой турган эл экендигин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана сахабалар эмне кылды? Тастыктады. Ошол карасаңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул убакка чейин, азыр биз уже хижранын 6-жылы жүрөбүз, уже 7-жылына жетип калдык. 7-жылына чейин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бастырып барганын көрө элекпиз. Туурабы? Ошол жылга чейинки болгон согуштардын бардыгы же Мединенин ичинде болду, же Мединенин жакка бетиндеги бир эмне ушундай өрөөндөрдө болду. Ал дегени мушриктердин бардыгы мусулмандарга басырып келгендиги. Түшүнүктүбү? Бирок ошол эле учурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол элдерге динди жеткизүү үчүн эки жолду карманды. Биринчиси тынчтык жол менен дават аракеттери, экинчиси согуштук аракеттер. Албетте бир туугандар диндин жетүүсү үчүн дайыма эле дават эмне жетиштүү боло бербейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени аябай жакшы билет эле. Себеби айрыкча пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айланасында чогулган жөөттөрдүн кутумуна түшкөн ошол бедуиндер, ошолор эмне мусулмандарга курал менен каршы согушууну каалап турган учурда пайгамбар саллаллаху алейхи аларга дават кылып барбайт эле. Аларга өзүнө эмне жараша кылыч көтөрүп, же болбосо мындай айтканда аскер курап барат эле. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи эки эмне жолду алды: тынчтык жол менен дават кылуу жана согуштук аракеттер. Биринчи албетте тынчтык жол менен дават кылган ошол Худайбиядан кийинки тынчтык жол менен кандай даваттарды кылды, ошол жөнүндө токтолобуз. Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тынчтык жол менен дават кылуу максатында эң биринчи ошо Худайбиядан кийинки келген ишини эмнеден баштады? Падышаларга кат жөнөтүүдөн баштады. Карасаңыз, 6-жылдын акыр ченинде 7-жылдын башталуусунда, тактап айтканда, Зулхиджанын аягында келди. Ошол менен Зулхиджа, анан Мухаррам 7-жыл кирип келди. 7-жыл башталганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн чабандездери аркылуу эмнеге ушул бүт ааламдагы араб жарым аралын курчап турган
падышалыктарга эмне кат жөнөттү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ошол катты жөнөтөрдөн мурда падышалар мөөр басылган каттан башка катты окубайт деген кабарды уккандан кийин өзүнө Мухаммад Расулуллах деген жазуусу менен эмне кылдырды? Ошондой шакек жасатты. Жана ошол шакеги менен ошол кат жөнөтө турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан экендигин тасдикташ үчүн ошол шакеги менен эмне мөөр басып берет эле. Демек, бул жерден бир пайда алсак болот. Кээ бир адамдар айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам колуна шакек таккан, шакек тагуу сүннөт деп. Бул нерсе алдындар ортосунда бир качы мындайча айтканда иттифак, бир добуштан колдогон пикир эмес. Кээ сүннөт деп айтса, кээ жок, пайгамбар саллаллаху алейхи аркасыздан кылган деп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи өзү каалап туруп таккан эмес, балки ошол нерсеге муктаждык болгондугу үчүн адамдарга, элдерге кат жөнөткөндө ошол катында мөөр болуусу үчүн ошол шакекти жасатып, анан ошол шакек менен эмне басып бергенди? Мөөр басып берген. Ошол себептен таккан дейт. Кандай болбосун, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таккан, колунда жүргөн Мухаммад Расулуллах деген эмне шакекчи. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ошол катыны жөнөтүүдө кимден биринчи баштады десе, албетте эң биринчи Асхама ибн Абджар дегенден баштады. Эмне себептен? Себеби Асхама ибн Абджар деген бул Хабаши өлкөсүндө, бүгүнкү күндө Эфиопия деп таанылган Хабаш өлкөсүндөгү падыша болгон. Ал падышанын өзгөчөлүгү башка падышаларга караганда адилеттүү болгон жана адилеттүү өкүм кылган. Элини адилеттүүлүктүн үстүнө башкарган. Туугандар, караңыздар, арадан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул доорудан баштап бүгүн мисалы 1443-1444 жылдары жашап турабыз. Демек 1400 жылдан ашуун мурда болгон падышанын адилеттүүлүгү бүгүнкү күнгө чейин тарых баракчаларында калып калган. Карасаңыз, кандай падыша болбосун, эгер адилеттүүлүгү менен өзүнүн элини башкарган болсо, өзүнүн элине өкүм кылган болсо, ал падыша тарых баракчаларында 1400 жылдан кийин дагы эскерилип калат экен. Ал эми анын каршысында кайсыл падыша өзүнүн элине зулумдук менен башкарган болсо, зулум кылган болсо, Аллах койгон чектен ашкан болсо, ал падыша дагы тарых баракчасында эмне деп эскерилет? Залым катары эскерилип калган. Ошолордун бирөөсү Фираун. Караңыздар, Фираун Аллах субханаху ва таала Кур'анда эскерген. Ана раббукумул а'ла, мен силердин Роббиңермин деп өзүнө рубубиятты ыйгарган ушундай чектен ашкан падыша болгон. Караңыздар, ошол падышаны Кур'ан эскерген зулумдугун. Жана ошол падышаны Аллах субханаху ва таала кыяматка чейин үммөткө үлгү болуш үчүн эмнеге ошол адамдарга сактап койгон. Бүгүнкү күнгө чейин музейде анын эмнеси, денеси сакталып турат. Бул Аллах тааланын убадасы эле. Эмнени айткыбыз келип турат? Бул нерсе менен айтууну максат кылган нерсе, кимдин астында эли боло турган болсо, ага адилеттүүлүк мамиле кыла турган болсо, эл аны баалайт. Эл 1400 жылдан кийин дагы аны баалап жакшылыкты эскерип жүрөт. Анын каршысында ким өз элине зулумдук кыла турган болсо, өзүнүн кол астындагылардын малын жеп, малын тартып, аларга Аллах койгон чектен аларга мамиле кылууда Аллах койгон чектен аша турган болсо, бир туугандар, тарых буну унутпайт эч качан. Тарых дайыма ал адамды эң жаман адам катары, эң жаман падыша катары эскерип жүрөт, бир туугандар. Хабаштады падышасыны адилеттүүлүгүнө биз мурда да токтолгонбуз. Качан? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биринчи ирет мусулмандарды хижрага жөнөткөндө ушул Эфиопия падышасына, Хабаши падышасына Асхама ибн Абджарды тандагандыгы жөнүндө эмне кылдык? Сөз кылганбыз, туурабы? Андан кийин караңыздар, ошол Асхама ибн Абджарга ошол кат алымдар ортосунда эки түрдүү пикирди жараткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Джафар ибн Аби Талибти жөнөткөн учурда эле ошол катты жиберген деп айтат. Джафар ибн Аби Талиб бул биз билебиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам экинчи ирет ошол мусулмандарда Мекке учурунда хижрага жөнөткөндө Джафар ибн Аби Талибти алган. Ошол учурда эмне Джафар ибн Аби Талиб алып барган ошол катты деп айтат. Далили десе далили, ошол жерде ошол каттын астында мен сага агамдын уулу Джафардын бир нече мусулмандар менен жибердим деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага Джафарды жибергендигин айтат. Жетип барганда аларга орун очок берип, жана зулум кылбасыңды үмүт кылам деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол сөздү жазган. Демек бул ошол Джафар алып барган экендигинин далили. Түшүнүктүүбү? Демек ошол деп Джафар ошол катты алып барганда, ал каттын мазмуну кандай болгон? Ал каттын мазмуну ошол кийинки Амр ибн Умайя ад-Дамири деген сахаба алып баргандай эле болгон. Амр ибн Умайя ад-Дамири деген ошол сахаба бул ошол жанагы
Худайбиядан келгенден кейін жөнөтүлгөн элчи болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын катын жеткизген элчи болуп эсептелет. Ал жерде ушундай деп сөзүнү пайгамбар саллаллаху ушундай деп баштайт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейиримдүү жана боорукер Аллахтын ламнысы менен. Хада китабун мин Мухаммадин расулуллахи иля Наджаши. Бул кат пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан Наджаши падышасына Ал-Асхам ал-Азим ал-Хабаша, Хабашанын улуу падышасы Асхамга деп жазат. Саламун ала ман иттаба'ал худа. Хидаятка ээрчиген адамга Аллахтын тынчтыгы болсун дейт. Ва амана биллахи ва расулихи. Жана Аллахка иман келтирген, жана пайгамбарына иман келтирген элге Аллахтын тынчтыгы болсун дейт. Ва шахида ан ла илаха иллаллах ва ан вахдаху ла шарика ла лам яттахид сахибаху ва ла валадан. Аллах Тааламдан бөлөк сыйынууга татыктуу зат жок, эч бир шериги жок. Жана ал бала да калган жок, ал өзүнө жубай да калган жок деп иман келтирген адамга Аллах Тааламдын эмнеси болсун деди? Хидаяты болсун. Аллах Тааламдын саламы, тынчтыгы болсун деди. Караңыздар, ушул жерден кыска нерсеге токтолуп өтсөк болот. Салам айтуу бул мусулмандардын сыймыгы. Ассаламу алейкум дештик. Бул бейиш элинин саламы. Ошондуктан жөөттөр мусулмандардын эки нерсесине ушунчалык суктанышат. Ошонун бирөөсү мусулмандардын саламы. Ассаламу алейкум бул момун мусулман сыймыктана турган салам. Ошол учурда бейиштин саламы. Караңыздар, бирок бир туугандар бул нерсени билишибиз керек. Бул мусулмандарга гана айтылат турган салам. Капырларга айтылбайт. Бизде ассаламу алейкум же болбосо саламун алейкум экөө тең шариятыбызда бар эле. Нерсе ассаламу алейкум десек да болот, саламун алейкум десек да болот. Кандай болбосун бул момун мусулмандарга гана айтылат. Момун десек фасыктарга айтылбайбы деп ойлоп калбаңыз. Жок, ушу мусулмандарга айтылат. Деги эле мусулмандарга айтылат. Фасык болобу, момун болобу айтыла берет. Бирок капырларга айтылбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул сөзү менен караңыз, жана катында жанагы адамдар мусулман эмес экендигин билип туруп, саламун иля неде саламун ала ман иттаба'ал худа. Хидаятка ээрчиген адамга Аллах Тааламдын тынчтыгы болсун деди. Эгерде ушул мен жазган катка жооп берип хидаятка ээрчиген болсоң, ошондо Аллах Тааламдын тынчтыгы болсун деди. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам капырларга салам менен баштабагыла деди. Эгерде салам бере турган болсо, ва алейкум деп жооп бергиле деди. Ва алейкум ассалам деп жооп бербейсиңер. Жөн эле ва алейкум деп коесуздар. Түшүнүктүбү? Бул бир пайда болуп калды. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнү эмне катын улап, "Анна Мухаммадан абдуху ва расулуху." Мухаммад Аллахтын кулу жана элчиси деди. "Ва дука би ди'аятил ислам." Мен сени ислам даватына чакырам деди. "Фа инни ана расулуху фа аслим таслам" деди. Мен Аллахтын элчисимин, исламга кирги. Аллах Таалам эмне таслам мындай жатканда тынчтыкта жашайсың деген. Түшүнүктүбү? Аслим таслам. Исламга кирген, Аллах Тааламдын тынчтыгында жашайсың деди. Жана Аллах субханаху таала ушул аятны жазып жөнөттү. Я ахлал китаби таалу иля калиматин саваин байнана ва байнакум. Эй китеп ээлери, келгиле силердин дагы биздин дагы ортобузда болгон бир келимеге келейли. Ал келиме кайсы? Алла набуда иллаллах. Аллахтан бөлөк нерсеге сыйынбаштык. Ва ла нушрика би шай'a. Ага эч бир нерсе шерик кошпоштук. Ва ла яттахида ба'дуна ба'дан арбабан. Бири-бирибизди кудай кылып албастык. Мин дуниллах Аллах Тааланы таштап. Фа ин таваллау. Эгерде кимде-ким ушул даваттан баш тарта турган болсо, факулу шхаду би анна муслимун. Айткын Мухаммад, биз мусулмандарданбыз деп айткан. Деп Аллах Таала ушул аятын жазды дагы. Фа ин абайта фа алейка исмун насара мин кавмик. Эгерде сен ушул даватынан баш тарта турган болсоң, насрани элдер, христиандар, сенин астыңда жашаган насрани элдердин күнөөсүнүн бардыгы сага жазылат деди. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип эмне жашынакай мазмунда кат жөнөттү. Жанагы жерде катты Амр ибн Абдомири пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын каттыны ошол жерге Нажашиге жеткирип, ал катты өзүнүн эмне колуна тапшырганда жанагы көзүнө сүрттү дагы. Нажаши жанагы Джафар ибн Абу Талибти чакыртып, ошол жерде эмне кылды? Жанагы катка жооп жаздырды деп айтат. Катка жооп жазганда мындай деп жазган дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахтын элчиси Мухаммадга Асхама Нажашиден кат. Демек ал жооп жазды. Асхама кимге? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жооп жазды. Кандай деп жооп жазды? О Аллахтын пайгамбары, сага жеке жалгыз, өзүнөн башка кудай жок болгон Аллахтын саламы жана берекеттери болсун. Салават саламынан кийин деп туруп, андан кийин о Аллахтын элчиси деди. Караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын элчилигине кабыл алды дагы, мага Исаны эскерип жазган катың жетип келди деди. Асман менен жердин Роббисине ант ичип айтамын, Иса сен айткан дал өзүндөй, андан кыпындай да ашыкча кудай эмес. Чынында сен бизге алып келген динди тааныдык. Сенин агаңды уулу Джафар жана башка сахабаларың менин конокторум болушту. Мен сенин Аллахтын чыныгы пайгамбары экениңе көрүп беремин.
исламды кабыл алды. Көрдүңүздөрбү? Исламды кабыл алган. Ошондуктан агаңдын уулуна байат бердим жана анын кол алдында бүткүл ааламдардын жаратуучусу Аллахка моюн сунуп мусулман болдум деген. Демек караңыздар, Нажаши пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмне катына жооп берип мусулман болду. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Табук согушуна 9-жылы, хижранын 9-жылы Табук согушуна чыгат. Ошол Табук согушуна чыгып кайтып келгенде Нажашидин өлгөндүгүн кабарын берет. Ал дегени ушул окуядан 2 жылдан кийин өлөт. Демек Нажаши бул бир титул бир туугандар. Нажаши бул адамдын аты эмес, адамдын аты Асхама ибн Абджар деди. Асхама ибн Абджар ал аты болгон. Андан кийинки ошол титулду алган падыша исламды кабыл алганбы же алган эмеспи? Бир туугандар ал жөнүндө так маалымат жок. Түшүнүктүбү? Андан кийинки Нажашиликте ошол титулду алып падыша болгон, ошол Эфиопиянын элинде падыша болгон падыша жөнүндө эч кандай маалымат жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол жылы жанагы Нажаши өлгөндө кайып намазын окуду. Кайып жаназа намазын окуду. Ошентип Нажашидин исламдын кабыл алгандыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам таанып, эмне кылды? Ошол адамдын артына намаз окуду. Өлгөндөн кийин жаназасын окуду. Ал дегени мусулман бойдон өлгөндүгүнүн далили. Түшүнүктүбү? Мусулман бойдон өлдү. Ondan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Misir padişası Muqawqis'e xat жазат. Muqawqis. Qarаңыздар, Muqawqis бул дагы bir titul деп тугандар. Өзүнүн аты Журайч ибн Матта болот. Ал адамга дагы Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem жогоруда ошол Хабашиге хат жазган сыяктуу хат жазат. Ал хатында ошол жакшынакай мазмундагы сөздөрдү айтат. Ошол эле учурда жанагы аятты айтат. Я хал китаби та'алу иля калиматин саваин байнана ва байнакум деген аятты жазат. Адам бул катты Muqawqis'e Hatib ibn Abi Balta деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынын бири алып барат. Hatib ibn Abi Balta бул Бадрда катышкан сахабалардан, кийин келечекте дагы булга байланган бир окуя болот. Фатхта иншалла ошол жерде кененирээк токтолобуз. Бул инсан ошол Muqawqis'e эмне ошол эмнени катты алып барганда жана Muqawqis менен бир топ баарлашат, сүйлөшөт. Ошол жерде сага чейин бул өлкөдө падыша болуп өткөн бир инсан болгон. Ал өзүнө Робмин деп айткан. Жана Аллах субхана таала аны төлүктүү азап жөнөттү. Бул дүйнөдө азаптады, жана төлүктүү азап менен азаптады. Сен эгерде ошондой болуп калууну каалабасаң, Мухаммадтын жиберген эмне катына моюндаган. Мындай айтканда исламды кабыл алган. Мухаммад ошол жерде Мухаммадтын катына эч кандай четке какпайт, ошол эле учурда кабыл алгандыгын айтпайт, бирок эмне биздин өзүбүздүн динибиз бар дейт. Качан андан жакшыраагын көрсөмөйүнчө биз андан баш тартпайбыз дейт. Ошондо Hatib ibn Abi Balta жакшынакай кылып дават кылат. Сонун кылып дават кылат. Иса алейхиссалам жөнүндө, Муса алейхиссалам жөнүндө бардык нерселерди болгондой айтып берет. Инжил жөнүндө сен окуп жаткан Инжил Тавратты жок кылгандай эле биз окуп аткан Кур'ан Тавратты жана Инжилдин өкүмүн жокко чыгарды, жойду деп ошол жөнүндө жакшынакай сөздөрдү айтып дават кылат. Ошондо Muqawqis мен бул пайгамбардын ишине назар салып, анын жаман нерсеге буйрубаганын жана жакшылыктардан кайтарбаганын байкадым дейт. Бул адамдарды жана жакшынакай нерселерге чакырып жатат. Мен ошондой эле бул инсанга кээ бир сырдуу нерселердин ачылып жатканын дагы көрүп турам дейт. Бирок дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмнесине катыны эмне кылбайт, мындай айтканда даватына жооп бербейт. Ошонун андан көрүп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жакшынакай эки күн кызды ошол эле учурда Дулдул деген бир качырды белек кылып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошол Hatib ibn Abi Balta аркылуу жөнөтүп жиберет. Ал кыздын эки күн кыздын аты эң мындай жакшынакай болгон күн кыз болот. Мария, экинчи Сирин болот. Марияны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүндө күндүк алат, себеби бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон белек эле. Ал эми Сиринде болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын акыны Хасан ибн Сабитке эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам белек кылып берет. Караңыз. Ошондо жанагы ушундай кылып жакшынакай кат жазат. Ал катыны ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга жооп иретинде жазат. Сага саламдар болсун деп жакшынакай кылып Мухаммадтын уулу Абдуллахтын уулу Мухаммадка саламдар болсун деп, андан кийин мен сенин катыңды окудум жана анда айткандарыңды дават кылган нерсеңди түшүндүм дейт. Кабыл алган эмес, өзүм жөн эле түшүндүм дейт. Чындыгында бир пайгамбар чыгарын мен билчүмүн дейт. Бирок мен ойлойт элем бул пайгамбар эмне Шам өлкөсүнөн чыгат деп. Себеби бир туугандар ушул убакка чейинки пайгамбарлардын баардыгы Шам өлкөсүнөн чыккан. Биз билебиз, Шам өлкөсү. Шам деп орус тилинде Ливанта деп коет. Шам өлкөсүндө бүгүнкү күндөгү Сирия, ошол эле учурда Ливан, анан Иорданиянын бир бөлүкчөлөрү кирип кетет. Чүнкү ошол жер Шам өлкөсү деп айтылат.
анан Палестин кирип кетет. Палестин дагы ошол Шам өлкөсүнө кирип кетет. Ошондой деп ойлойт элем дейт. Сенин элчиңе сый көргөздүм жана сага сен үчүн ага кошуп жакшынакай белектерди бердим деп эмне мен ойлонуп көрөйүн деген мазмунда кат жазып туруп пайгамбар салламга эмне жөнөтүп жиберет. Мындайча айтканда исламды кабылдай калган жок, бирок ошол учурда жаман дагы сөз айткан жок. Жакшынакай кылып жөнөтүп койду. Сый урмат менен. Эми Персия императоруна Кесрага кат жазуу жөнүндө токтоло болсок, Кесра деп эмеш, мына араб тилинде Кесра деп коет. А бирок биздин окуган тилде биз эми кириллица менен окуган үчүн жана көпчүлүк учурда орустардан алынган тарых, которулган тарыхтарды окуган үчүн биз аны Хасрой деп окуганбыз. Хасрой. Бул Хасрой деген да бул бир титул, бир туугандар. Хасрой деген да титул. Куттум Фираун деген титул болгон сыяктуу. Чүнкү ошол жерди башкарган элди, ошол жерди башкарган Перс элине башкарган падышаны Кесра деп койгон. Чүнкү Хасрой деп койгон. Ал Хасрой 1-чи, 2-чи, 3-чү дагы анын балдары уланып кете берет. Ошол Перс императору Кесра, Хасрой пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин Умар ибн Хаттабтын доорунда кыйраган ошол номдери эң аягына чекип койгон. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Кесрага дагы жакшынакай жанагы башка падышаларга жазган мазмунда жакшынакай кылып кылат, кат жазат. Бул катты алып баруу үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам элчи катары Абдуллах ибн Хузафа ас-Сахимиди кылат, жөнөтөт. Абдуллах ибн Хузафа ас-Сахими бул Бахрейндин өкүмдарына жеткизип берет. Бахрейн ошол убакта Перс империясынын кол астында болгон бир өлкө болот. Бахрейндин падышасы ошол катты кимге жөнөтөт? Ошол Кесрага өзү жеткизип берүүсүнө милдеттенме алып, өзү барып жеткизип берет. Анан жеткизип бергенде жанагы жерде ошол катты алып кылат, окуп баштаганда эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул жакшынакай сөздөрүн окуп баштаганда эле Аллахтын элчиси Мухаммадтан дегенде эле жанагыны алып туруп өз колу менен Кесра жыртып тыткылап жиберет. Жыртып тыткылап жиберет дагы менин колум астындагы адам өзүнүн атын менден мурда жаздыбы дейт дагы кылат, жанагыны кармап келүү үчүн Базанга кат жөнөтөт. Базан ким болгон? Базан Йемен падышачылыгында ошол башкарып турган падыша болгон. Ал Йемен падышачылыгы ал убакта Перс империясынын кол астында болгон. Перс империясынын кол астына кантип өтүп калгандыгын биз эгер эстесеңиздер ушул сабактын башында токтолуп өткөнбүз. Перс империясына ошол жанагы Йемендин өтүп калышы. Жанагы Абрахадан кийин Перс империясынын жардамы аркылуу ошол хабашилерди, ахбаштарды кууп чыккандагы, андан кийин Перс империясы өзүнүн ошол жерде өкүмдарын калтырып, ошол убакта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бар убакта Базан деген ысымда бир инсан башкарып турган болот. Анан жанагы Базанга айтат, эки күчтүү желдетиңи жөнөт дагы ошол өзүнүн пайгамбармын деген адамды мага кармап алып келди dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ошондо Базан эң күчтүү кахраман жана Хисроф деген эки күчтүү ошол Перс канынан болгон күчтүү жигитти кылат, жөнөтөт. Жанагылар Мединеге келгенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дейт, эртең келгиле дейт. Анан кийин эртең келгиле дегенде жанагылар макул деп эртес келет. Эртес келип ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга болгон нерселерди төкпөй чачпай айтып, биз менен барууңду ошол падыша талап кылды дегенде, ошондо айтат, чындыгында дейт, кечинде Шерия ошол Кесраны кылды, кулатты дейт. Өзүнүн баласы, өзүнүн атасын өлтүрүп, ошол бийликти Шерия алды дейт. Ал кандайча болгон? Ошол учурда Рум империясы менен бир туугандар Перс империясы согушкан. Рим империясы менен Перс империясы согушкан. Рим империясынан Перс империясы утулуп калган. Утулуп калгандагы ошол жерде сарай ичинде, хан сарайда чоң келишпестик чыгып, анан аягы баласы атасына кутум уюштуруп, анан атасын өлтүрүп, анан ошо падышачылыкты алуу менен бүткөн. Чүнкү кечээ пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын катын жыртканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сенин тактыңды Аллахтан ушундай жыртсын деп дуа кылган эди. Көрдүңүздөрбү? Бир канча убакыт өтпөй, аз убакыттын ичинде Аллах субханаху ва таала анын тактысын ушундай жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам катын жырткандай жыртып, өзүнүн өз баласынын колу менен өлтүртүп, анан баласы падышага келет. Караңыздар, бул окуяга токтоло турган болсок, негизинен Рим империясы 7 жыл мурда Перс империясынан утулуп калган эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мекке доорунда, Меккеде дават кылып турган учурда ушул окуя садыр болгон. Ушул окуя болгон. Ал окуяда мушриктердин чырагына май коюлган. Мушриктер эмне деген? Көрдүңөрбү деген, отко сыйынган адамдар
Құдайға сыйынған адамдарды жеңіп алды дейді. Көрдіңіздер, отқа сыйынған адамдар Құдайға сыйынған адамдарды жеңіп алды. Бұл деген ошол Құдайға сыйынған дин батыл екендігінен далил емес пе дейді. Эми биз билебиз, бүгүнкү күнгө чейин мушриктер эмне материалдык нерсе менен көз карашта болот. Ошондо Аллах субханаху ва таала пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Рум деген судан учурат. Румда Аллах субханаху ва таала айтат, тез күндүн ичинде румдуктар, ошол Кудайга сыйынган, Аллахка сыйынган румдуктар, эми албетте баласы бар депсиңер, бирок негизинен салыштырмалуу отпарастарга караганда жакшыраак, китеп ээлери болуп эсептелет. Түшүнүктүбү? Румдуктар тез күндүн ичинде Аллахтын эң төмөн жерин, эң ушундай ылдый болгон жеринде утуп алат дейт. Ушул учурга туура келет. Как раз пайгамбар саллаллаху даваты эмне Худайбия келишиминен кийин бүт ааламга тарай баштаган учурунда душ келет. Ошол учурда акыйкатта 7 жыл мурда кыйрап, кулап, такыр эч нерсеси калбаган римдиктер эми перстиктерди жеңип алат. Түшүнүктүбү? Перс империясын жеңип алат. Ал учурда эки империя, чоң империя болгон. Бир тоонда ушунчалык дүйнө ааламына таасирин тийгизе алган чоң империя болгон. Бир тоонда тарыхта, эгерде жакшылап окуп көрө турган болсок, тарыхта мындай империялар аз гана болгон. Дүйнө ааламын багындырып, же болбосо дүйнө ааламына таасирин тийгизген империялар аз эле болгон. Ошонун бирөөсү Перс жана Рим империясы болгон. Ошол убакта пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда ушунчалык кубаты эң чокуга жетип, бүт ааламга таасирин тийгизип, бүт ааламдын эли менен, мындайча айтканда, бүт ааламдын элине өзүнүн куралчан согушкерлерин жөнөтүп, ааламдын жерине дээрлик көпчүлүк жерлерин бастырып алган ушул эки империя. Демек, ошол окуядан кийин бийликти атасынын колунан ким алат дедик? Шерию алат. Шерию алат дагы ошентип 7-хижра жылынын Жумадул Ула айынын 65 түнүндө болгон окуя. Эртеси жанагы кахараман менен Хисраф келгенде пайгамбар саллаллаху ушундай өзүңдүн падышаңдын эмнесини тактысын Аллах таала ушундай менин катымды жырткандай жыртып жиберди дегенде жанагылар айтат, сиз дейт кече айткан сөзүңүз аздык кылды, бүгүн дагы ушундай нерселерди айтып жатасыз, эртең мен бул падышама жеткирип барсам, сиздин абалыңыз оор болуп калат дейт. Пайгамбар саллаллаху баргандагы ушул нерсени жеткизген өзүнүн падышама. Ошентип жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кабарыны кимге жеткизет? Базанга жеткизет. Базан туруп күтүп турайлы дейт. Немеден Перс империясынан кандай кабар келет экен дейт. Эми бүгүнкү күндө ушундай доордо жашап атабыз. Биз караңыздар, мондай кабарды заматта дароо жеткизе турган заманда жашап атабыз. Ал учурда бир тоонар бир өлкөдөн бир өлкөгө кабар канчада келген? Айлап, жылдап келген. Бир тоонар мисалы жанындагы жанаша жайгашкан шаарында эмне болуп атканын адамдар билген эмес ал учурда. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан жанагы базан күтүп туралы деп, анан чындыгында шериядан ушундай кат келет. Мен сени ошол Йеменге падыша болуп туруумду калтырамын. Өткөндө атам жиберген Мухаммад деген адамга неме тийишпей турган дейт. Менин буйругум келмейинче, бир убакыт келсе мен өзүм бир буйрук кылам, ошондо аны алып келесиң деп, ошол бойдон эмне шерия деген баласы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга тийишпей калтырып коюуну буйругат. Ошентип аягы эмне менен бүтөт? Аягы мусулмандардын жеңүүсү менен. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анхунун доорунда ким мусулмандар үстөмдүк келип, Перс империясын кулатып, ошентип жердин үстүнө Перс империя деген империяны эмне кылып жоюп салган. Отпарастарды такыр жок кылып, ошолорду деңге алып келген. Бүгүнкү күндө ошолор кимдер? Иран ошол жактагы элдер. Түшүнүктүбү? Перс империясы ошол негизинен Иран, бүгүнкү күндө Иран деп белгилүү болгон мамлекетте жайгашкан эмне болгон империя болгон. Андан кийин Рим империясына токтой турган болсок, Рим империясы бир тоондар Византия империясы деп дагы айтып коебуз. Византия империясына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне жөнөтөт? Кат жөнөтөт. Имам Бухариде келтирген узун хадистин айтылышынча, Рим императоруна мындай деп кат жазган экен дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, караңыздар, бул каттын кыргызчасын котормосун окуйбуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахтын кулу жана элчиси Мухаммадтан Рим императору Иракнеге. Иракне деген бул дагы жогоруда айтып өткөндөй титул. Туура жолго ээрчигендерге салам. Исламды кабыл ал, саламатта жашайсың, тынчтыкта жашайсың. Эгер исламга келсең, Аллах соогуңду 2 эсе көбөйтөт. Эгер исламга келсең, Аллахтан соогуңду 2 эсе көбөйтөт. Эгер баш тартсаң, бардык сенин астыңда жашаган элдердин күнөөсү сенин мойнуңа жүктөлөт деп туруп жанагы аятты жазат. Эми караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул катты ким аркылуу жөнөтөт? Дехия ибн Хилафа ал-Калби деген сахаба аркылуу жөнөтөт. Дехия ибн Хилафа ал-Калби деген кандай сахаба ким айтат?
Биз бул жөнүндө токтолгонбуз, эгер эстесеңиздер. Дихya ибн Хилаф ал-Калби бул Жибрил алейхиссалам ошол инсандын келбетинде келген. Сулуу жигит болгон. Чүнкү Дихя ибн Хилаф ал-Калби деген ошол жигиттин облик деп, орус тилинде облик деп коет, ошол жигиттин келбетинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кээ бир учурда келген. Биз ошол китебибиздин башында токтолгонбуз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга вахий 8 түр менен келген деп. Чүнкү ошонун бирөөсү адамдын келбетинде келген, ошол адамдын келбетинде келгенде Дихя ибн Хилаф ал-Калбидин сүрөтүнө келген. Ушул инсан аркылуу жөнөтөт. Андан кийин Имам Бухари Абдуллах ибн Аббастан риваят кылган хадисте караңыздар, ушундай деп айтат. Мага Абу Суфьян Харб айтты дейт. Абу Суфьян Харб кимге айтып берип атат? Абдуллах ибн Аббаска айтып берип атат. Ал жана башка Курайш элдери Шам өлкөсүнө, эми ошол Шам өлкөсү ал убакта ошол Византия империясынын астында болгон. Шам өлкөсүнө барып калдык. Ошондо биздин ошол жерде жүргөнүбүздү билип, ошол император бизди Иракли өзүнүн хан сарайына чакырды дейт. Хан сарайына чакырып, анан жанагы котормочулар аркылуу сүйлөшө баштадык дейт. Сүйлөшүп дейт, ушундай кылды дейт, Мухаммадка араңарда эң жакыныңар ким? Ошол өзүнүн пайгамбармын деп жаткан адамга эң жакыныңар ким деп айтты дейт. Ошондо туугандык тараптан мен жакындык экенимди айтканда, мага ушундай деп айтты дейт, мен сенден кээ бир нерселерди сурайм, сен чындыкты гана айткын дейт. Чындыкты айткын, жалган айтпагын дейт. Ошондо карагыз, Абу Суфьян ушундай деп айтат, эгер мага мүмкүнчүлүк бергенде дейт, жалган сүйлөштүм, мен бүт жалганды сүйлөп берем дейт. Бирок мага андай мүмкүнчүлүк калтырган жок дейт. Кандай дейт? Мени алып келип, ошол император өзүнө бет маңдайына отургузду дейт. Менин артымдан менин жолдошторум болгон Курайш элин, мен менен келген Курайш элиндеги адамдарды, ошол саудагерлерди отургузду. Анан аларга айтты дейт, эгерде ушул Абу Суфьян жалган айткан болсо, силер башыңар менен нымдап койгула. Мындай айтканда, жалган айтты деп мага белги берип койгула деп айтты дейт. Ошол себептен мен Мухаммадтын үстүнө эч кандай жалган айта албай калдым дейт. Болгондой чындыкты айттым дейт. Караңыздар, эмне деп сураган? Бир канча суроолорду берген, ошол суроолорду караңыз. Мухаммадтын тек насли кандай эле деп сураганда, Мухаммадтын тек насли арабыздагы тектүү жерден чыккан. Насли күчтүү Курайш элинен чыккан, Хашимилерден чыккан. Ал айткан сөздөрдөн мурда башка бирөөлөр айтабы эле? Жанагы жерде жооп Абу Суфьян тарабынан жок, айтпайт эле. Иракли суроосуну улантып, ага адамдардын арасынан байманаттар ээрчип жатабы? Жок, кедейки магалдар. Анын ата-бабаларынан бирөө падыша болгонбу? Жок, болгон эмес. Алар көбөйүп жатабы же азайып жатабы? Көбөйүп жатат. Анын динине киргенден кийин бир адам артка кайтып кеттиби? Жок, эч ким артка кайтып кете элек. Ушул сөздөрдү айтуудан мурда аны жалган менен айыптагансыңарбы? Жок, аны чын-чындык менен билебиз. Ал өзүнүн сөзүнө кыянат кылганбы? Жок, кылган эмес. Эч качан кыянат кылган эмес. Деп ушундай немелерди айтат, жоопторду айтат. Анан жанагы жерде Иракли котормочу аркылуу Абу Суфьянга мындай деп даават кылат. Караңыздар. Мен сенден тиги кишинин тек жай жөнүндө сураганда, сен эмне дедиң? Бул тек жайлуу, насаптуу тектен чыккан адам дедиң. Пайгамбарлар ошондой адамдардан чыкты. Бир туугандар, насап дегенде максат, караңыз, биз пайгамбар саллаллаху алейхи насабын үйрөнгөнбүз. Аднанга чейин, Аднандан кийин Исмаил алейхиссаламга чейин, Исмаил алейхиссаламдан тие Адам алейхиссаламга чейин. Бул насапты үйрөнүүбүздүн эң негизги максаты пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын насабы шектүү же болбосо күмөндүү болгон насаптан келип чыккан эмес. Кээ бир насаптар бар, шектүү же бузуклугу менен таанылган, же болбосо арасында жаман иштерди кылып зына аралашып кеткен насаптан эмес. Насабы аннык болгон, туннук болгон ушундай аттуу, тектүү жерден чыккандыгын биз айтып өткөнбүз. Көрдүңүздөрбү? Насап пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен эмес, башка пайгамбарлардан ушундай тектүү насаптардан чыккан. Түшүндүңбү? Бул биринчи жообуна ушундай деп жооп берет. Андан кийин ал айткан сөздү мурда бирөө айтты беле? Десем, сен жок дедиң. Себеби эгерде ал бирөө айткан сөздү айта турган болсо, силер айтат элесиңер, бул мурда айткан адамдын сөзүн жаттап алып айтып атат деп айтат элесиңер дейт. Андан кийин караңыздар. Ал биз сенден сураганда анын ата-бабаларынын арасынан падыша өткөнбү деп сурагандым, сен жок деп жооп бердиң. Эгерде ата-бабаларынын арасынан падыша өткөндө, ал падышачылыкты эңсеп, ошо ата-бабасынан калган падышачылыкты алуу максатында ушул ишти кылып жатат деп айтат элек. Бирок андай болгон жок, анын ата-бабасынан эч бир падыша өткөн жок деп. Ушул сөздөрдү айтуудан мурда ал жалган менен айыптадыңар беле десем, жок дедиңер. Пайгамбарлар чынчыл болот.
эч качан жалган сүйлөбөйт. Жөнөктүбү адамдарга жалган, адамдардын арасында жалган сүйлөбөгөн адам Аллахтын атынан эч качан жалган сүйлөбөйт. Жөнөктүбү андан кийин ага адамдардын арасынан байманаттар ээрчип жатабы же кедей кембагалдарбы десем, сен кедей кембагалдар дедиң. Чыныгы пайгамбарларды кедей кембагалдар биринчи ээрчийт дейт. Көрдүңүздөрбү? Бир тугандар кедей кембагалдарды биринчи кедей кембагалдар ээрчийт. Эмне себептен? Себеби бир тугандар кедей кембагалдардын жүрөгү жумшак болот. Кедей кембагалдардын жүрөгүнө текебердик, менменсинүү, өзүнү беймуктаж сезүү деген жанагы тозоктун сыпаттары кедей ордун ала элек болот. Чөнтүбү ошол себептен кедейлер көпчүлүк учурда биринчи болуп пайгамбарларды ээрчийт. Андан кийин анын артынан ыйман келтирген адамдар көбөйүп атабы же азайып атабы десем, көбөйүп атат дедим. Бул мынал ушул пайгамбарлыктын аламаты дейт. Пайгамбарлардын артынан келген адамдар көбөйөт, азайбайт дейт. Акыйкаттын артынан адамдар көбөйөт, азайбайт дейт. Андан кийин анын артынан ыйман келтирген адам артка кайтып кетпеби десем, жок дедим. Чыныгы иман бир адамдын жүрөгүнө уялагандан кийин ал иманды эч ким суруп ала албайт дейт. Эч бир күч жана эч бир ишеним жана эч бир нерсе аны суруп чыгарып ала албайт. Бул акыйкат бир тугандар. Бүгүнкү күнгө чейин жана кыямат күнүнө чейин ошондой. Бир адамдын жүрөгүнө чыныгы иман уялаган болсо, Аллах субханаху ва таала бардыгыбыздын жүрөгүбүзгө ошондой акыйкат имандын уялашына насип болсун. Ал иманды бир тугандар эч бир күч жана эч бир ишеним жана эч бир убада чыгарып сала албайт. Эгерде бир адамдын динге келип динден кайтып баргатканын көрсөңүз, же болбосо динден шектенип жүргөнүн көрсөңүз, билиңиз ал адамдын жүрөгүнө акыйкат дин уялая элек. Эгерде уялаганда ал андай нерсеге барбайт эле. Ал өзү башынан эле жүрөгүндө оорусу болгон бир тугандар. Жүрөгүндө оорусу болгон, ошол себепти эмне ошондой шек күмөндө жана ошондой адашуусунда эмне каңгып жүрөт. Андан кийин пайгамбарлар андан кийин мен сенден дейт, ал силерди эмнеге буйрат десем, жакшылыкка буйрат, намаз окуштукка буйрат, зекет берүүгө буйрат, ошол эле учурда тууган урук менен мамилени кылууга, бузукулук иштерден тыйылууга буйрат деп айттым. Пайгамбарлар ушундай таза, пакиза, жакшы нерселерге буйрат жана жаман ыклас нерседен кайтарат. Деп туруп, карасаңыз ошол жерде ушул сөздү айткан экен. Эгер ушул сенин айткандарың чын болсо дейт, Абу Суфьянга даават кылып атат жанагы Иракли. Караңыз, Абу Суфьянга ошол жанагы Меккеден келген Абу Суфьянга пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен күрөшкөн жөнөкөй Абу Суфьян эмес, бул жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга 10 000 аскер курап, жанагы Хандак согушуна алып барган Абу Суфьян. Ухуд согушуна барып, Ухуд согушунда мусулмандарды өлтүргөн Абу Суфьян. Ошол Абу Суфьянга ким даават кылып атат? Иракли даават кылып атат. Караңыз, эгер сен ушул сенин айткандарың чын болсо дейт, ал киши Мухаммад тез аранын ичинде дейт, мына бул мен турган жерге да эйлик кылат дейт. Караңыздар, мен турган жерге да эйлик кылат дейт. Мен ал пайгамбардын чыгарын билчүмүн дейт. Билет элем дейт. Бирок дейт, силерден чыгат деп эч дагы ойлоп турмун. Аллахка ант ичип айтамын. Эгер мен колум бошоп ага жете аларымды билсем, эч токтоосуз ага жолугууга умтулмакмын. А эгер анын алдына барган болсом, анын бутун өз колум менен жууп бермекмин дейт. Анан Иракли, караңыз, анан ошол тиги Абу Суфьян узатып койгондон кийин ошол чукул жыйын адамдарды аттуу башкы ошол сенат деп коет, ошолорду чакырат да, ошол жерде эмне кылат? Эшиктерди жаптырып, өзү бийик жерге чыгат дагы, анан адамдарга айтат. Ошол жердеги жанагы аттуу баштуу адамдарга пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген катты айтат дагы, анан ошол динни кабыл алганын айтат. Машалла. Динни кабыл алганын айтканда жанагылар дароо ызы-чуу кылып, христиан динин карманган Рим империясы, ошол эле учурда анын падышасы ушул нерсени кылып аткандыгын жанагы сенаттар, ошонун астындагы классындагылар эмне түшүнүксүз менен кабыл алат дагы, жанагы жерде каттуу атырылып жанагыны өлтүргөнү баратканда коркуп кетет дагы, жок мен силерди сынап көрүү үчүн гана айттым деп туруп артка кайтып кетет. Ошентип мусулман эмес бойдон эле. Жөнөктүбү ал адамды таракчылар айтат, могул падышачылыктын азгырыгы эмне кылып калат дейт, утуп кетет дейт. Акыйкат пайгамбардын дааватына караганда падышачылыктын азгырыгы ал инсанды жеңип кетет дейт. Көрдүңүздөрбү? Жанагы жерде өзү билген акыйкат пайгамбар экенин, бирок билип туруп эмне кылды? Ээрчиген жок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошентип император пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын элчиси Дихья ибн Калбиге эмне кымбат баалуу кийимдер менен жана башка мал-мүлктөрдү белек кылып, урматчы менен узатып коет. Дихья ибн Калби жолдо келатып, Хисма деген жерге жеткенде жүзөм уурусу жанагы Дихья ибн Калби алып келеткан кымбат баалуу белектерди жанагы немени Дихьяны кармап алып коюшат, каракчылык кылып. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям
ошол окуянын кабарын билгенден кийин Зейд ибн Харисаны 500 акчаны менен жөнөтөт. Ошол 500 акчаны менен барып жанагы жүзам оорусуну эмне кылып келет, бардыгын туткунга алып, аялдарыны, жүздөй аялына туткунга 1000 төлү жана 5000 кой сыяктуу жандыктарды эмне олжого алып келет. Бирок анын артынан жанагы элдери келип, чындыгында каракчылык кылган биздин арабыздан эмес, алар биз билбей калыппыз деп актанганда пайгамбар саллаллаху алейхи ал олжолорду кайтарып берет. Түшүнүктүбү? Андан кийин Бахрейн өкүмдарына Мунзир ибн Савийге кат жазып, пайгамбар саллаллаху алейхи Бахрейн өкүмдарына Ала ибн Хазрами аркылуу эмне кылат, кат жөнөтөт. Бахрейн өлкөсүндөгү бүгүнкү күндө Бахрейн деп бул өлкө бүгүнкү күнгө чейин белгилүү. Ошол жердеги эмне падыша пайгамбар саллаллаху алейхи ошол сунушуну жылуу кабыл алат жана пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн элинин бир бөлүкчөсү исламды кабыл алгандыгын жана бир бөлүкчөсү жөөт жана отпарас динди тутунгандыктан ошол динде калгандыгын айтат. Жана ошол жерге кандай амалдарды буйрушуну пайгамбар саллаллаху алейхи сурап, эмнелерди буйрусун, эмне кылышым керек деп, эмне жакшынакай кат жөнөтөт. Андан кийин Ямаманын өкүмдары Хауза ибн Алиге да кат жазат. Пайгамбар саллаллаху алейхи Хаузага кат жазганда, бул катты жеткирүү үчүн Сулайм ибн Амр ал-Амириди жиберет. Анан жанагы кат жеткенден кийин пайгамбар саллаллаху алейхи жоо иретинде сен аябай жакшы нерсеге чакырып турсуң дейт. Арабтардын арасында менин айбат сүрүм жетиштүү дейт. Караңыздар, жоо ушундай болду. Ошондон пайгамбарчылыктын жарымын мага ыйгарсаң, сени ээрчитем дейт. Пайгамбарчылыктын жарымын мага бер, мен сени ошондо ээрчитем дейт. Шарт коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ушул жоопту алгандан кийин жакшы эмес дуа кылат. Ал менден бир бөлүк жер сураса да бермек эмесмин. Анын өзү дагы колундагы мүлкү дагы жоюлуп кетсин дейт. Ошондон кийин жанагы эмне өлүп өлгөндөн кийин ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: караңыздар, менден кийин Ямамадан дагы бир жалганчы чыгып, пайгамбарчылыкты доолашат дейт. Кийин ал өлтүрүлөт дейт. Сахабалар сурайт, ал ким аркылуу өлтүрүлөт дегенде, эмне силер жана силердин шериктериңер тарабынан өлтүрүлөт дейт. Ямамадан ким чыккан? Мусайлиме Кадзаб деген эмне жалганчы, өзүнүн пайгамбарлыкта эмне кылган, даават пайгамбармын деп адамдарга ушундай даават кылган адам чыккан. Мусайлиме Кадзаб пайгамбар саллаллаху алейхи тирүү абалда чыккан, бирок өлтүрүлгөндүгү кийинчерээк болгон. Ямамада чоң согуш болгон, ошол согушта көптөгөн сахабалар өлгөн. Ошол согушта ошол Мусайлиме Кадзабты белгилүү бир инсан өлтүрөт. Ал ким болот? Вахши өлтүрөт. Вахши карагыла, мен пайгамбар саллаллаху алейхи жакшы көргөн, эң жакшы көргөн инсанды өлтүрдүм жана пайгамбар саллаллаху алейхи эң чоң душмандык кылган адамды өлтүрдүм дейт. Ямамадан ушундай эмне жалганчы ошундай адам чыккан. Андан кийин Дамасктын өкүмдары Харис ибн Абди Шамир ал-Гасасинге кат жазат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ага дагы кат жазганда, ал дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды исламды кабыл алмак тургай, пайгамбар саллаллаху алейхи катын ыргытып жиберет. Ал ким экен? Менин мүлкүмдү тартып ала турган. Мен керек болсо анын үстүнө кошун тартып барам дейт. Кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рим императорунан уруксат сурайт. Пайгамбар саллаллаху каршы Рим императорунан уруксат сурайт, бирок Рим императору эмне уруксат бербей коет. Кийин Харис элчиге белек бечектерди берип, зыян жеткирбей жолго салып коет. Андан кийин бул демек ошол өкүмдар, бул Дамаск өкүмдары негизи эле Византия империясына баш ийген өлкө болот. Андан кийин Оман падышасына кат жазат. Оман падышасына кат жазып, ал Оман падышасына катты Амр ибн Ас деген сахаба жеткизип барат. Амр ибн Ас деген сахаба жеткизип барат. Ал жерде эки аке-үлкөл болот. Эки аке-үлкөл, ошол акеси падыша болот, үлкөсү дагы таасирлүү адам болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне ошол адамдарга ислам жетүүсү үчүн Амр ибн Асты эмне кылат, элчи кылып жиберет. Жанагы жерде жакшынакай Амр ибн Ас менен ошол эки аке-үлкөлдүн ортосунда көп хивар жүрөт. Хивар дегенде максат диалог болот. Көп диалог болуп, Амр ибн Ас Ираклийдин жана Хабашидин исламды кабыл алганын айтып, ушундай бүгүнкү күндө пайгамбар саллаллаху алейхи жиберген каттардын дээрлик бардыгына жакшы жооптор келип аткандыгын айтканда, жанагы жерде ойлонуп калат. Анан биринчи жообунда ошол падыша эмне деп жооп берет? Жок, мен кабыл албаймын. Эгерде согуша турган болсо, эгерде бизге кошун тартып келе турган болсоңор, мен силерге ушундай согушту көрсөтөм, силер тарыхта мындай согушту көргөн эмессиңер деп биринчи ушундай эмне коркутуу менен жооп берет. Бирок эртеси ойлонуп көрүп, анан акеси, иниси менен пикирлешип, кеңешип туруп, андан кийин эмне ошол нерсени кабыл алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дааватын кабыл алып, анан ошол жерде жанагы эмне кылышым керек деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын буйругу менен Амр ибн Ас зекет чогултат, зекет чогултууга жардам берет. Анан
пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ал адамды эмне кылат? Ошол жерде падыша болуп калуусун эмне кылат? Буйрук берет. Ошол жерде падыша болуп калат. Андан кийин Худайбия келишиминен кийинки согуштук аракеттерге токтоло турган болсок, ушул менен ошол падышаларга жөнөтүлгөн каттар дээрлик ушул болот, анан жооптору дагы ушул сыяктуу болот. Эң катаал жоопту берген Кесра болду, жана анын кандай болуп аякталганда, жана жакшы жооп берип исламды кабыл алгандыгы Хабаши болду. Анын аягы кандай бүткөндүгүн дагы айтып өттүк. Демек, Габа деген казат болот. Ал казат кандай болуп калды, кайсы себеп болду? Габа деген өз араб тилинде эмнени айтат? Үңкүрдү айтат. Зу хараб казаты деп аталып калган. Карасаңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Имам Бухари бул казатты Хайбардан 3 күн мурун болгондугун айтат. Хайбарга 3 күн калганда ушул казат болгон. Ал казаттын эмне окуясы мындайча болот. Салама ибн Аква деген сахаба болгон. Салама ибн Аква деген кандай сахаба болгон? Ким айтат? Кандай сыпат менен белгилүү болгон? Салама ибн Аква. Эч кимиңиздер тааныбайсыздарбы? Салама ибн Аква. Салама ибн Аква. Сираны өткөндө окубадыңыздар толук, Салама ибн Аква аттан да тез чуркаган сахаба болгон. Чөнки аттан да тез чуркаган, чарчабаган сахаба болгон. Салама ибн Аква. Ошол сахаба өзү риваят кылат. Караңыз, ал хадис ушулай болот. Ошентип бул казатка түздөн-түз катышкан каарман Салама ибн Акванын айтуусунда окуя төмөндөгүчө болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рабах деп аталган кул баласын жайлоодогу боз төөлөрдү кабар алганда жөнөтөт. Жанагы жерде ошол төөлөргө ошол сахаба айтып берген учуру мен дагы Абу Талханын атын минип, аны менен бирге барып жаттым. Таңгамал Абдурахман ал-Фазари деген неме дейт, баскын жасап дейт. Абдурахман ал-Фазари деген эмне инсан өзүнүн 30дай адамы менен ошол жерде кол салып, ошол төөлөргө жанагы кулду өлтүрүп коет дагы, анан эмне кылып кетет? Төөлөрдү айдап кетет. Анан ошентип дейт, мен анын артынан кууп чыктым дейт. Анан ошол жердеги Рабахка сен могул аттын мингин дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга барып айткын. Ушундай уурдап кетишти деп. Мен алардын артынан кууп барып турамын деп айтат. Анан жанагы жерде тогочу кыйкырат. Кыйкырып туруп урлук кылды деп анан артынан жанагы жакшынакай ырды айтып, эми шер деп коет араб тилинде, ошол шерди айтып бара берет. Ал худха ана ибн Аква. Билгин мен ибн Аквамын. Вал яуму яуму рада. Мен силерди бүгүн силерди эмиземин, ертең эмиземин. Ошондой кылып анан артынан барып жада алса котормочу да ушундай кылып которуп коюптур. Мындан эч ким нак энеңди эмизем, мындан эч кам санаба деп ошентип артынан барган деп. Ушундай кылып которуптур. Ошентип кыйкырган бойдон алардын артынан барат. Барып ошол жерде жанагы эмне олтуруп эми чай ичейин деп олтурган жерде зоонун үстүнө чыгат дагы жанагы жерде зоодон таштарды кылат. Анан жанагылар артынан бирөөлөр бар экен деп анан айдап кете берет. Анан бул да артынан бара берет. Барып эч калбай коет артынан. Жанагылар төөлүнө айдап кетет, болбосо атчандар 30га жакын адам. Жанагы Салама ибн Аква артынан түшүп, алардын артынан эч эмне кылбай коет. Жанагылар бир жерге жеткенде Салама ибн Аква дагы тоого чыгат дагы ошолордун үстүнө таштарды кулатат. Анан 4 адамды чыгарат. Барганда ошол Фазари деген адам 4 адам чыккыла да ушуну жок кылган. Жанагы тоого чыгып келатканда 4 адамга кайрылат. Эй дейт, мен Салама ибн Аквамын дейт. Мен дейт, качып кетсем силер мага жетпейсиңер дейт. Мен силерди куусам бардыгыңарды жеп туруп өлтүрөм дейт. Анан жанагы жерде жанагылар коркуп кетет дагы артына кайтат. Ошентип жанагы кууп барып олтуруп жанагыларды эч жерден суу дагы ичирбей коет. Эч жерден тамактандырбай дагы коет. Акыр аягы төөлөрдү таштап качып кетет. Анан аягы барып жанагы үстүндөгү оор кийимдерди таштап качышат. Жанагы жеңилирээк болсун деп. Салама ибн Аква жөө алардын артынан кууп кете берет. Жанагылар атчан, чарчап бир жерге барып суу ичейин десе, Салама ибн Аква артынан келип калат. Анан жанагылар суу ичпей кетип калат. Ошентип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы жөнөткөн аскерлери да тез арада артынан жетип келет. Абу Катада жана ошол сыяктуу сахабалар жетип келип, анан жанагы жерде эмне ошолордун кээ бирлери менен согушуп өлтүрөт. Салама ибн Аква жанагыларды кууп барып, анан пайгамбар саллаллаху алейхи аскерлер келип, анан кийин пайгамбар саллаллаху өзү менен биргеликте дагы бир канча сахабалар менен жетип келет атчан. Анан ошондо айтат, Аллахтын элчиси, булар азыр аябай суусап турган учуру.
Эгерде мага 100 аскер берсеңиз, мен булардын барып бардыгын эмне өлтүрүп, ошол туткундап колго түшүрүп алып келем дейт. Ошондо пайгамбар салам жок, булар уже Гатафандын немесинде өрөөнүндө алар менен чай ичип турган учуру болду, эмне жетпей калдык дейт. Караңыздар, Гатафан биз билебиз пайгамбар салам менен душмандык бар эл болгон. Гатафан ошол эле учурда аябай көп аскери болгон. Ошол себептен пайгамбар салам ал жака барбай ошол жерден кайтат. Бирок эң негизги нерсе Салама ибн Акваны пайгамбар салам мактайт. Бүгүн эң жакшы жөө жүрүш кылган Салама ибн Аква дейт. Салама ибн Аква деп туруп анан ошол жерде олжолорду бөлүп, жана олжолор калганда, олжолорду бөлгөндө Салама ибн Аквага 3 олжо берет. Ошол эле учурда катада атчан согушкандардын эң жакшысы деп катадагы дагы өзүнүн үлүшүнө берет. Ошол окуядан кийин 3 күндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хайбарга эмне кылат? Казатка аттанат. Хайбар деген кайсы жер? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашаган Медине шаарынан 80 чакырым алыстыкта жайгашкан. 80 километрдей алыстыкта жайгашкан. Бул учурда ал шаар дээрлик жок болуп кеткен. Ал шаардан эч нерсе бере калган эмес. Кээ бир ошол четтеринен мондой кээ бир урандылар калбаса эле, дээрлик ал жерде азыр адамдар жашабайт. Бирок ошол учурда Хайбар деген курма бактуу, аябай ушундай 8 чет менен куралган бир эмне болот, жөөттөр жашаган жер болот. Түшүнүктүбү? Ал жер аябай чоң кирешелүү, аябай чоң майлуу сүттүү жер болгон. Өзү негизинен биз айтканыбызда жөөттөр ушунчалык дүйнөнү жакшы көргөн эл, кайсы жерге барбасын дүйнөнүн артынан коет деп. Аллах субханаху таала буларды дүйнөнү ушунчалык жакшы көргөндүгүн Куранда баяндар болгон. Бүгүнкү күнгө чейин жада калса кыяматка чейин булар дүйнөнүн артынан кууган жана дүйнөнү эң жакшы көргөн эл болуп эсептелет. Эми ошол казаттын себебине токтоло турган болсок, жогоруда кыйытып айттык. Эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Худайбия келишимин бүтүргөндөн кийин, ошо мушриктер менен тынчтык келишимине келгенден кийин мусулмандар менен эң чоң душмандык кылган жөөттөр калат. Эмне себептен? Себеби ошол жерде жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын колунан качып барып, тактап айтканда Мединеден качып барып, Хайбарда башпаанек табып, ошол жерде душмандыгын уланткан адамдардын бир канчасы ошол жерде болот. Ошол эле учурда биз өткөндө айтып өттүк, Салам ибн Абул Хукайк менен Асир ибн Заримди өлтүргөндүгүн. Бирок ошого карабастан деле башкалар, башка жөөттөр пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга душмандыгын кылып, кутум уюштуруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы жанагы бедуин арабтарды мондой шыктандырып, аларды ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга каршы коюп, ошондой кылган ишин токтотпой койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аягы ошол Хайбарды такыр чекит коюп, ошол жөөттөрдү Араб жарым аралынан чыгарууну чечип, анан Хайбарга жортуулууну баштайт. Хайбарга жортуулууну баштаган бул Мухаррам айында болот. Мухаррам айында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хайбар жортууна эмне чыгат, жолго чыгат. Аллах субханаху таала Хайбарга чыгардан мурда эле ва'адакумуллах, Аллах субханаху таала эмне дейт? Силерге чоң олжону убада кылды дейт. Ал дегени утук мусулмандарга болот. Бул аяттар түшкөндө жана Хайбарга бет алганын билгенде мунафыктар жана иманы алсыздар мусулмандарга келип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, биз да барайлы, биз дагы согушууну каалайбыз, Аллахтын жолунда шейит болуп өлүүнү каалайбыз дейт. Караңыздар, булар кече умрага барганда барбай коюшкан. Худайбия келишиминде барбай коюшкан. Эми бул жерде олжо күтүп турганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андык бул нерсенин кабарын бергенде эмне кылды? Эми жанагы жерде олжону каалап согушууга чыгат деп турганда эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, макул чыккыла дейт, бирок силерге олжодон эч кандай үлүш болбойт дейт. Эч кандай үлүш болбойт. Аллах үчүн шейит болууну кааласаңыздар, анда жүргүлө дейт. Жанагы жерде жанагылар эмне заматта дароо эмне отказ кылышат ошол согуштан. Ошентип чыкпайт. Демек, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен жанагы дарактын астында баяат берген 1400 сахаба гана чыгат. Түшүндүңүзбү? 1400 сахаба гана чыгып, анан эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол 1400 сахабаны алып Мединадан эмнеге бет алат, Хайбарга бет алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хайбарга чыккан учурда Абу Хурайра жана бир канча жолдошу исламды кабыл алгандыгын айтып, жана ошол бир канча жолдоштору менен Мединага хижрат кылып келет. Абу Хурайра радиаллаху анху кайсы сахабанын жеринен болот? Ким айтат? Йемен. Йемен. Кайсы урудан? Туфайл. Амр ибн Туфайл деген Дауси деген сахаба болгон. Ошол сахаба исламды кабыл алгандыгын айтып берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеде дават кылып жүргөн учурда. Караңыз, ошол сахаба барып,
жанагы нуру ушундай аттын башына чыгып калганда нурумду камчынын астына түшүргүн, элим башкача түшүнүп албасын деп дуа кылып, пайгамбар саллаллаху дуасын алып өзүнүн элине барып дават кылган. Дээрлик караңыздар, 7 жылдан кийин Меккеден Мединеге көчүп келгенден кийин 7 жылдан кийин эмне Абу Хурайра радиаллаху анху келет. Ошол Даус урусунан исламды кабыл алган. Эми караңыздар, ушул менен сөзүбүздү жыйынтайбыз иншалла. Абу Хурайра радиаллаху анху бир тугандар ислам тарыхында эң көп эмне хадис риваят кылган алым сахаба. Эң көп хадис риваят кылган. Эми ушундай суроо пайда болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен дайым бирге жүргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ислам даватына чакырып келген күндөн баштап бирге жүргөн Абу Бакр, Али ибн Аби Талиб, ошол сыяктуу сахабалардан дагы ашып кеткенби? Абу Хурайранын хадиси албетте. Жалпы 1700 хадис риваят кылган дейт. Жалпы 1700 хадис риваят кылган дейт. Көрдүңүздөрбү? Эң биринчи ошол хадис риваят кылгандар санын эң биринчиси Абу Хурайра кылган. Мунун себеби Аллах субханаху ва тааламдын тавфиги жана пайгамбар саллаллаху алейхи дуа кылган. Жөнөктүбү? Пайгамбар саллаллаху дуа кылган жана ошол исламды кабыл алып келип ушул Хайбарга чыгып кетип аткандай пайгамбар саллаллаху эрчиген ошол бойдон пайгамбар саллаллаху эч качан эмне кылган эмес, калтырган эмес. Ачка кеди Абу Хурайра радиаллаху анху бир тондар жыгылып калганга чейин илим алат эле. Жада калса кеди жолдо баратып ачкалыктан жыгылып калат эле. Бирок караңыз 1400 жылдан кийин курсагы ток жүргөн сахабаларды көпчүлүгүбүз биле бербейбиз. Бай сахабалар. Бирок Абу Хурайра дегенде бардыгыбыз тааныйбыз. Көрдүңүздөрбү, бир учурда дин үчүн кандай курбандык кылган? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва дуа кылган, Аллахум Абу Хурайраны жана энесине ислам үммөтүнө сүйгүндүк кылган деп. Абу Хурайраны сүйбөгөн элдин өзү жок. Көрдүңүздөрбү? Абу Хурайра бир тугандар бир убакта динге кандай кызмат кылды? Дин 1400 жылдан кийин дин ээлери Абу Хурайраны сүйүп эскерип жүрөт. Жана Абу Хурайра риваят кылган хадистерди жаттап жүрөт. Ошонун бардыгы Абу Хурайранын таразасына барып чогулат. Көрдүңүздөрбү? Бул нерсе менен айтылуунун максат бир тугандар илим, илимдин фазилети бир тугандар. Курсагы ток, үстүндө жылуу кийим кийген адамдар болгон ошол убакта. Бирок бир тугандар ал жөнүндө тарых эскерген эмес. Тарых эскербегенден кийин биз билбейбиз. Ал эми Абу Хурайра бир тугандар кийгенге кийими жок болгон. Суфа элинен болгон. Бирок ошого карабастан Абу Хурайра бүгүнкү күнгө чейин сиз менен биздин жүрөгүбүздөн орун алган. Дин үчүн илим алып, диниме, элиме, жериме жеткизейин деп ыкластуулук менен амал кылсаңыз, Аллах субханаху ва таала амалыңыздын ар бирини көрүп турат бир тугандар. Аны элиңизге, жериңизге элемес, сизден кийинки бир 10 кылымдан кийин келген элге да пайдасын тийгизип коет. Акыйкат бир тугандар. Көрдүңүздөрбү? Элге, жерге кызмат кылам деп мисалы канчалаган адамдар өлүп кетти, өлгөндөн кийин унутулду калды. Демек анын жүрөгүндөгү эгерде ниети ыклас менен болгондо, Аллах субханаху ва таала анын таасирине, анын ошол кылган ишини келечектеги үммөт үчүн эмне пайдалуу кылып коймок. Демек эскерилбедиби? Ал жүрөгүндө ыклас Аллах үчүн болгон эмес. Аллах үчүн болгон жүрөктөгү ыкластуулукту бир тугандар Аллах субханаху ва таала текке кетирбейт. Ошондуктан бир тугандар илим алам жана ошол илимге амал кылып, элге, жерге жеткизүүгө колдон келишинче салымын кошобуз. Абу Хурайра радиаллаху анхудай болбосок дагы Абу Хурайра радиаллаху анху калтыргандай колубуздан келишинче бир нерсе калтырып кетели. Абу Хурайра хадистерди калтырып кетти. Абдуллах ибн Масуд тафсирди калтырды. Кээ бир сахабалар эмнени калтырды? Куранды калтырды, кээ бир ушундай кылды. Сиз эмнени калтырдыңыз? Өзүңүздүн артыңыздан эртең өлсөңүз эмнени калтырасыз? سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وأقول قولي هذا أستغفر